Bugün bir hadis okuduk masturatlarda. Üç nesi aytıptır. Monçoğa ıştanı yok girgen adam deydi. Kimde kim Allah Teala iman keltirip kıyamat iman keltirse monçoğa jılaŋaç giriversin deydi. Bizde monçoda bardık eneden tuma jılaŋaç yürüşöt. Bir eki monçoda gana şariat saktalmasa kalgan monçolar uşunda. Şonuň üçin tuğandarga aytıp bargıla. Kimde kim akır Allah iman keltirse, kıyamat iman keltirse monçoğa jılaŋaç ıştanı yok giriversin dep atar. Demek monçoda tize menen kintik jabılış kerek urmatda bir tuğanım. Çünüktü aytla tuğandarga. Egerde kimdir bir şart koyup olsa, gebirle şortlarına koygan biroq mildеттүү kılbayt da, çok mildеттүү kılıp kirgiziş gerek. Men monçoma kire turgan bolsоң, şorta giyişin gerek, giyin girişin gerek. Şortaça жүргөнгө болбойт дегенде эмне жеткиришибиz gerek bardыгына. Экинчиси өзүнүн аялы мончого киргизген эркек дейт. Kimde kim дейт, Аллах ыйман келтирсе, кыяматка ыйман келтирсе, өзүнүн аялы мончого киргизбесин дейт. Жалпы мончого. Демек аялдар үйлөрүндө күйөөлөр аялдарына шарт түзүп бериш керек. Çaçın oңдой турган, башка кыла турган болсо, чыкырып, Павузов чыкырып келип жасат кайра кетириш керек деген сөз. Анткени өзүнүн үйүнөн башка жерге барып, жолугун чечпесин аял зат деген хадис келет экен, урматтуу бир тууган. Ошондой эле Аллах ыйман келтирип, кыямат ыйман келтирген эркек өзүнүн аялын жалпы мончого киргизбесин деп та келет экен да. Анткени камерамен тартып алган оңой болуп калган бардыгы өмүр бою уят болуп калышы мүмкүн. Мына азыр интернетке кирип калган чыкпайт экен, лафул махфуздай болуп. Kança kıyınlar var, көп нерсе колунан келет, өзүнүн көчөгө көрүнүп калган жерин жаба албайт да, бастан чыгып кала берет да. Аялы тартылып калган болсо, жанагы жери көрүнүп калса, жүзгө чыгып калса деле не берилер, апаң деп көрсөтүп кое берет да. Жаман нерсе да, ошон үчүн болбойт. Үчүнчүсү, Аллах ыйман келтирип, жана акыретке ыйман келтирген адам арак айланган үстөлгө олтурбасын деп келип атат. Олтурбасын деп келип атат да, айтыш керек. Эгерде айта албасаң, анда эмне ичиңе жаман көрүшүң керек.